18-бөлүм. Жакшы иштердин калейдоскопу анын стили. Күч менен сулуулук анын кийими. Ал келечекке кубаныч менен карайт. Накыл сөздөр китеби 31-бөлүм 25-аят. Мен сизди өзүм каалагандай жакшы биле албасам да, сиз жөнүндө бир нече сөз айта алам деп ишенем. Биринчиден, сиз өзүңүздүн жашооңузда Кудайдын сулуулугуна жетүүнү каалаган аялсыз деп ишенем. Андай болбосо, сиз бул Кудайдын көз карашындагы сулуу аял аттуу аудио китепти укпайт элеңиз. Жана дагы мен сиздин күнүмдүк жашооңуздун майда иштеринин кээ бирлери тууралуу билем. Сиз эрте турасыз. Анан Забурдагы даңктоочуга кошулуп, бул күндү Кудай жараткан, бул күнү кубаналы, көңүлүбүздү көтөрөлү деп Теңирди даңктайсыз. Андан соң сиз кийинесиз. Гардеробуңуздун эшигин ачып ойлоносуз. Бүгүнкү ишке пландаштырылган ар бир ишти ойлонуп, кандай кийим, кандай мааракеге же ишке ылайыктуу экендигин чечкенден кийин кийинесиз. Менин кымбаттуум, Кудайды сүйгөн сулуу аял да так эле сиз сыяктуу ушинтип ар бир күнүн тосуп алган. Ал да таң эрте туруп, өзү сүйгөн Теңирди даңктаган. Ал да бир күндө боло турган иш-чараларды ойлонуп, аларга ылайыктуу кийим тандаган. Анын кийими анча деле көп болгон эмес, бирок анда ага керектүү нерсенин баары болгон. Кулк мүнөздүн кийими. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял күн сайын гардеробтон алынбаган да кийимдерди кийип турган. Накыл сөздөрдүн айтуусуна карасак, күч менен сулуулук анын кийими болгон. Ушул эки кийим биздин керемет аялдын эң эле таасирдүү кийимдери, себеби булар такыбаа мүнөздү көрсөтүп турат. Биз кайрадан күч бул Кудайды сүйгөн аялдын белгиси экендигин көрүп турабыз. Күч ар кандай жолдор менен чыгат. Мисалы, накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аял өз үй бүлөсү үчүн тырышчаактык менен кам көрчү. Ал өзүнүн өмүрүнүн ар бир күнүн, керек болсо өзүнүн каарлыгын да жетишээрлик акча каражаты менен камсыздалган абалда тосуп алган. Өзүнүн аракетчилдиги аркылуу ага температуранын өзгөрүүсү жана каардуу бороон да коркунучтуу эмес эле. Ал Теңирге болгон ишеними аркылуу ар кандай кыйынчылыктарга жана кайгыларга даяр боло алган. Аял киши алсызыраак жан болсо да, акылмандыкта жана Теңирди таанууда күчтүү. Ал денелик күчкө күнүмдүк оор эмгектенүү аркылуу толгон. Бирок ошондой эле ал өзүнүн жакшы иштери жана татыктуу жүрүм-туруму менен коомдун таасирдик күчүнө ээ боло алган. Анын жакшы иштеринин тизмесин толуктоочу дагы бир белги бул анын жашоодогу кыйынчылыктарды акыл эстүүлүк менен чечиши. Жана бул кыйынчылыктарды ал ушунчалык кайраттуулук жана чечкиндүүлүк менен жеңүүсү. Кадыр барктуулук анын кийиминдеги эң кооз оймо чиймеси. Мындай кийимди ал дайыма кийип жүрөт. Адабий еврей тилинде кадыр барк деген эски сөздүн дагы бир мааниси бул асылзаттык. Менимче бул керемет аялдын такыбаа жан дүйнөсү аны көтөрүп, ага улуулукту да тартуулап турган. Биз анын момун жана такыбаа мүнөзүн көрүп, падышалардай жүрүм-турумуна жана адилдигине суктанып карап турабыз. Анда эч кандай оройлук, тажатма жана көрксүз нерселер жок. Мындай кийимдер анын гардеробунда эч качан пайда болгон да эмес. Анын жүрөгүнүн кеңдиги жана сылык мамилеси аны тааныгандардын баарына боорукердикти тартуулап турган. Анда баардыгы сулуу жана барктуу. Жашоо кубанычы. Өзүнүн такыбалык кийимин кийип алган Теңирдин көз карашындагы сулуу аял айланасына көңүлдүү көз салып, кубаныч менен келечекке карайт. Ал келечек күндөрү жөнүндө ойлонгондо эч качан кайгырбайт. Анна Ортланд аттуу жазуучу биздин керемет аялдын жашоосунун күтүлбөгөн өзгөрүүлөргө жылмайып жана күлүп мамиле кыла билүү жөндөмдүүлүгүн баса белгилеп, анын бетиндеги бырыштар да аны көбүрөөк жарашыктуу кылуу үчүн пайда болушат деп жазган.
Адамдын колунан келе турган нерсенин баарын жасап, калганын Теңир өзү кам көрөрүн билген ал, Кудайды сүйгөн аял катары келечекти кубаныч, күч жана үмүткө толгон жүрөк менен тосуп алган. Күнүмдүк түйшүктүү иштерде ал өзүнө таянат. Ал эми түбөлүктүүлүктү өзүнүн Теңирине тапшырып койгон. Биз окуп билгендей, 31-бөлүмдөгү аял кымбат баалуу буюмдарды аз колдонот. Бирок ал өзүн арзан буюмдар менен да кооздобойт. Мисалы, башкалар колдонуп жаткан тынчсыздануу, кабатырлануу жана коркунуч сыяктуу. Тескерисинче, анын сулуулугу тынчтыкта жана тазалыкта. Ал өтүп кеткен нерсе, учурда болуп жаткан нерсе жана келечекте боло турган нерсе жөнүндө кубаныч менен ой жүгүртөт. Керемет аял өзүнүн ишин ушинтип аткарган жана Теңирдин анын жашоосу үчүн болгон планын ишке ашыра алган. Күн сайын, ар бир мүнөт сайын ал такыбаалык жана момундук менен жашаган. Артына кыл чайып, ал эч нерсе жөнүндө өкүнгөн эмес. Келечекти карап, ал эч нерседен корккон эмес. Ал Теңирге кубаныч менен таянып, ага өзүнүн акылын жана денесин дагы бир кубанычтуу жана сонун күндүн эмгегине арнаган. Кантип сулуу боло алам? Мен үчүн мүмкүн болгон ар кандай китептер, конференциялар, семинарлар Теңирдин менин жашоомдогу эркин билүүм үчүн мага жардам берген. Мен акыл сөздөрдүн 31-бөлүмүн тандадым. Мен ыйык жазуудагы ушул үзүндүнү кайра окуганды жакшы көрөм. Себеби ал мага жана сизге дагы жана так көрсөтмөлөрдү берет. Күн сайын накыл сөздөрдү окуу аркылуу биз Кудайдын биздин жашообуз тууралуу болгон эркин биле алабыз. Турмушка чыкканбызбы же бойдокпузбу? Жаш же улгайганбызбы? Үй кожойкеси же ишмер аялбызбы? Баары бир биз бир нерсени ойлонобуз. Мен кантип Кудайдын көз карашындагы сулуу аял боло алам деп. Өзүнүн жаш уулуна айткан насаатында энеси ушундай такыбаалык сапатты болочоктогу келининен табышы керек эле. Биз да ушундай сапатты өзүбүздөн издеп жатабыз. Ушундай кылуу менен биз Кудайдын күчүн жана анын кадыр-баркын кийимдей кие алабыз. Ошентип келечекке биз да кубаныч менен карай алабыз. Мен өзүм тандаган максаттардын баалуулугуна бекем ишенем. Эгерде мен жашоонун көйгөйлөрүн 7 категорияга бөлүп алсам, анда бир күндүк максаттарды жазуу мен үчүн оңой болот. Кудайдын такыбалык кийимдерин гардеробдон карап жатканда, биз адилдик жашоонун 7 тармагын айырмалай баштайбыз. Жана эсиңизде болсун, бүгүнкү күн дагы ошол күндөрдүн бири. Ушул күн гана биздин колубузда. Эгерде күн сайын эртең менен турганда, жашообуздун акыркы күнүн жашап жаткандай болуп, адилдиктин кийимин кийсек, анда Кудай бизге өмүрүбүздүн акыркы күнүнө чейин ар бир күндү кубаныч менен тосуп ала тургандай такыбаалыкты белек кылат. Сиздин руханий жашооңуз. Биз сиздин кийим салынган гардеробуңузду карадык. Эми келиңиз, сиздин Теңирге болгон сүйүүңүз тарбияланып жаткан сыйынуу кампаңыздын ичинде эмне бар экендигин карап көрөлү. Ар бир жаңы күндө кирип карап чыккан кампаңыз ушул. Теңир өзүнүн ыйык шаарын, тур, күчтөн Сион, ыйык шаар Иерусалим, өзүңдүн улуулугуңдун кийимин кий. Анткени мындан ары сага сүнөткө отургузулбагандар, таза эместер кирбейт деп чакырып жатат. Ал бизди да ушуга чакырып жатат. Сиздин жакшы иштер сакталган гардеробуңуздагы эң мыкты кийимиңиз бул сиздин Теңирге болгон сүйүүңүз. Мына ушул сапатты жаш Лемуэл падышанын энеси да Теңирден корккон аял мактоого татыктуу деп баса белгилеп жатат. Ал гана Теңирдин көз алдында чыныгы сулуу аял. Сиз качан өзүңүздүн жашыруун, сыйынуу абалыңыздан чыкканда, сиз адилдик кийимин кийип чыккан болосуз. Сиз өзүңүздүн асманга умтулган рухуңузду салтанаттуу даңктуу ырынын, даңктын кийимин кийесиз. Теңирден керектүү куралдар менен камсыздалып, күрөшүүгө даяр болосуз.
сиздин жан дүйнөңүздөн чыгып жаткан машаяктын жыпар-жытын жана анын ичиндеги өмүр күчүн сизди курчаган бардык адамдар байкашат. Андай болсо, Теңирге мүмкүн болушунча эрте келүүгө сизге эмне тоскоолдук кылып жатат? Эгерде сиз ушул убакытка чейин муну кыла элек болсоңуз, анда азыр токтоңуз. Бул китепти угууну токтотуп, сизди чыныгы сулуу кыла ала турган жалгыз бирөө менен, Теңирдин өзү менен убакыт өткөрүңүз. Сиз Теңирден бүгүнкү күн үчүн күч алганда жана эртеңки күн үчүн жана өмүрүңүздүн бардык күндөрү үчүн үмүткө ээ болгондо, сиз келечекти карап жылмая аласыз. Сиздин үй бүлөлүк жашооңуз. Сиздин үй бүлөңүз, ата-энеңиз, бир туугандарыңыз, чоң ата жана чоң энеңиз, таэжи жана таекелериңиз, жээндериңиз жана бөлөлөрүңүз жана башка туугандарыңыз бар. Алар сиздин жашооңузга, сиз аларды сүйүш үчүн берилген. Эгерде сиз никеде болсоңуз, анда сиздин күйөөңүз, анын ата-энеси жана балким анын бир туугандары да бар. Сиз аларды да сүйүп, Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдай болуп, аларга өмүрүңүздү арнай аласыз. Биз баарыбыз Теңирдин үй бүлөсүн, анын денесин, жыйынын түзөбүз. Биз баарыбыз Теңирдин көз карашындагы сулуу аял уккан мактоо сөздөрдү угууну каалайбыз. Үй бүлөңүздү биринчи артыкчылыкка коюп көрүңүз. Ошондо алар сиздин аракетиңизди баалашат. Алардын денесине керектүү нерселер менен, тамак аш менен жана кийим-кече менен кам көрүңүз. Сиздин эмгегиңизден кийин үйүңүздүн ичи таза, ирээттүү жана жайлуу болуп калганын билиңиз. Сүйүүңүздү тартуулаңыз. Чын жүрөктөн, кубаныч менен, назиктик менен жана чыгармачылык ыкмалар менен сүйүүңүздү тартуулаңыз. Эгерде сиздин кызматыңызды, кам көрүүңүздү жана сүйүүңүздү эч ким байкабай койсо, же баалабай койсо, же эч кимден ыраазычылык сөз укпасаңыз, анда баары дагы алдыда экенин эстеп, Павылдын колостуктарга жазган «Эмне жасасаңар да, баардыгын чын жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла» деген сөздөрүнө кайрылыңыз. Бул сонун сөздөр биздин ичибизде ар дайым эле татыктуу ойлорду жана сезимдерди туудура бербейт. Ушул аптанын ичинде мага менин курбум чалды. Капалуу үн менен ал мага анын эжесинин жемелегенин айтып берди. Жемелөөнүн себеби ал балдарына ашыкча кам көрүүсүндө экен. Ал эртең мененки тамак жасаганда, жумуштан кеч келген, чоңоюп калган балдарына да казанда бир аз тамак калтырып коет экен. Сиз накыл сөздөр 31-бөлүм темасындагы менин сөзүмдү угууңузду каалар элем. Кудайды урматтаган керемет аял өз үй бүлөсүнүн ар бир мүчөсү үчүн алардын жашына же кылган ишине карабастан ар дайым кам көрөт. Ал кийип жүргөн кийимдин бир маанилүү бөлүгү бул эң сонун деген сапат. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Булар тууралуу унутпаңыз. Сиздин финансылык жашооңуз. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял келечекке көңүлдүү карайт. Себеби ал өзү койгон максаттарына жетээрине ишенет. Сиз өзүңүз үчүн бүгүнкү күнгө, ушул жумага, ушул айга, ушул жылга кандай финансылык максаттарды койдуңуз? Ушул китептин үстүндө иштеп жаткан күндөрдүн биринде мен кыздарымдан кат алдым. Алар өздөрүнүн максаттарын жазышкан экен. Кетрин маанайы түшкөн күндөрү үчүн кеңеш сурап жатты. Кортни 2 аптада бир жолу дүкөнгө барууну чечкендигин жана 2 аптанын аягында анын чыгармачылыгы курчугандыгы жөнүндө айтып жатты. Эмне демекчимин? Төмөндө жазылган жөнөкөй жана жашоодо керек болгон 2 мисал менин кыздарыма караганда сиздерге көбүрөөк жардамы тиер. Сатып түгөтүүдө алынган буюмдарды алуу менен жок деген сөздү айтууну үйрөнүп, дүкөнгө аптасына бир жолу баруу менен сиз үнөмдүүлүккө үйрөнө аласыз. Мен сизге мурда айтканымдай, салык төлөмдөрүн өз убагында төлөө аркылуу да
акча үнөмдөп каласыз. Банкта эсеп ачып койсоңуз болот. Сиз күйөөңүздөн сурасаңыз, ал сизге муну кылууга уруксаат берет. Унаа айдап бара жатканда да кантип акча табуу жөнүндө ойлонуңуз. Менин бир курбум эмерек сатылган дүкөндө эмеректерди бириктирип чогултат. Лори жана анын кызы Бетани менин почтамды сорттоо жана иш дептерлеримди иреттөө менен мага жардам берип, өздөрүнүн накыл сөздөр 31 долбоорун ишке ашырып жатышат. Менин дагы бир таанышым 100 жаштагы апасы менен үйүндө чогуу кассеталарга этикеткаларды жармаштырышат. Эгерде сиз капчыгыңыздагы ар бир тыйынды эсептеп жатсаңыз жана иштөөгө каалооңуз бар болсо, анда сиз өзүңүздүн келечегиңизге жана азыркы учурга да эң сонун салым кошо аласыз. Сиздин денелик жашооңуз. Накыл сөздөр Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын күчү жөнүндө, анын денесине сулуулук кошкон күчү жөнүндө айтып жатат. Жакшы аял өз денесин эмгектенүү менен бекемдейт. Биз да анын изи менен барабыз. Бирок башында сизге суроо берейин. Тренажердо көпкө машыгуудан кийин өзүңүздү жакшы сезесизби? Же сизге кыска мөөнөттөгү машыгуу керекпи? Мен үчүн эң маанилүүсү бул күчтүү булчуң, күчтүү бел, күчтүү ийиндер жана моюн. Физкультура менен алектенүү артриттен, остеопороздон жана артериялардын бүтөлүп калуусунан сактайт. Ылайыктуу тамактануу да сизге жумуш кылууга күч берет жана ден соолугуңузду бекемдейт. Эгерде өзүңүздүн күн тартибиңизден бул маанилүү аспектке убакыт бөлүп, көбүрөөк кыймылдай баштасаңыз, анда сиз өзүңүздү бүгүн жакшы сезесиз жана келечекте да кубана аласыз. Сиздин интеллектуалдык жашооңуз. Ыйык жазуу бизди Теңирибизди бүт акылыбыз менен сүйүүгө чакырат. Мен буга абдан кызыккандыктан, бул тууралуу Теңирди бүт акылың менен сүй деген китепти жаздым. Биз машаякчылар Теңирге акылыбызды кандай колдонгонубуз жөнүндө эсеп беребиз деп мен ишенем. Кудай бизди өзүнүн бейнеси боюнча жаратып, бизге ойлонуу, окуп үйрөнүү, анализдөө жана жаратуу жөндөмдүүлүктөрүн берген. Анан албетте, биздин акылыбыз да Теңирден берилген белек. Бул таң калыштуу эмес. Ошондуктан ыйык жазуу бизге акылыбызды кандайча колдонуу керектигин кайра-кайра эскертип жатат. Ал эми азыр менин сизге бере турган жеке суроом. Сиз өзүңүздүн акылыңызды кандайча колдонуп жатасыз? Өмүрүңүздүн ар бир мүнөтүн эффективдүү колдонууңуз үчүн сизге төмөнкү маалыматты сунуш кылам. Акылыңызды конструктивдүү колдонуу үчүн төмөндө бир нече кеңештер берилген. Сиз Теңирдин алдында сулуу болууну каалагандыктан, өз акылыңызды Кудай сөзүн окууга, аяттарды жаттоого жана ой жүгүртүүгө буруп жатканыңызды текшериңиз. Муну төмөнкү ыкмалар менен ишке ашырууга болот. Сиз ыйык жазуудагы бардык аяттар тууралуу ой жүгүртүңүз. Өзгөчө аялдын жыйындагы же дагы башка жердеги ролу жөнүндө ойлонуңуз. Ойлонуп, сыйынып жана пландаштырыңыз. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял да дал ушундай кылган. Ар бир айда жакшы машаякчылык китепти же биографияны окууну пландаштырыңыз. Убакыт менен акчаны колдонуу жөнүндөгү китептерди жана дагы нике жөнүндө, энелерге жана үй тиричилигин алып барууга арналган китептерди окуңуз. Кымбаттуу Эбби өзүнүн ойлорун мындайча жазат. Бүгүнкү күндө мен өзүмө акылыма туура багыт берем деген максат койдум. Мен акыл жагынан артта калгым келбейт. Бул үчүн мен көңүл коюп ките окууну үйрөтүүгө арналган китепти окууну чечтим. Мен сизден суранам. Акылдын күчү деген кийимиңизди кийиңиз. Жана бул күчтү Теңирдин даңкы үчүн, анын максаттарына жетүү үчүн колдонуңуз. Сиздин коомдук жашооңуз. Теңирге да, үй бүлөңүзгө да, анан дагы жакын досторубузга да жете тургандай ушунчалык көп убакыт керек экенин билүү өкүнүчтүү. Бир макалда эскертип жаткандай, көп адамга жакшы дос болгуча, бир нече адамга эле жакшы дос болуу жетиштүү.
Дос күткүсү келген адам досторчо мамиле кылышы керек. Бир тууганыңдан да жакын дос болот. Накыл сөздөр китеби 18-бөлүм 24-аят. Сиздин досторуңуздун арасынан бир тууганыңыздан да жакын досуңуз ким? Сиз күн тартибиңизде ушул адамдарга убакыт бөлүү жөнүндө ойлоносузбу? Сиздер чогуу болгондо Теңирдин ысымы менен бири-бириңиздерди кубаттайсыздарбы? Чогуу кыялданасыздарбы? Досторуңуздун аттары сиздин сыйынуу тизмеңизде барбы? Сиздин кесиптик жашооңуз. Мындан мурунку бөлүмдү уккандан кийин мен кесиптик жашоо жөнүндө эмнени айткым келип жатканын сиз түшүнүп жатасыз деп үмүттөнөм. Сиз билгендей, бул сиздин кесипке айландырган жана үй бүлөңүздү финансылык жактан камсыздаган жумушуңуз. Сиздин өндүрүшүңүз, сиздин салымыңыз, сиздин жеке кызыгууңуз. Сизде балким айлык алып турган ишиңиз, карьераңыз, лицензияңыз, кредитиңиз же хоббиңиз бардыр. Өзүңүздүн кесиптик тармагыңызда эмне менен алектенбесеңиз да, өзүңүздүн аракетиңизди курчутуңуз. Квалификацияңызды жогорулатыңыз жана билимиңизди жаңылап туруңуз. Дайыма эң мыкты болууга умтулуп жатканыңызды текшериңиз. Ар дайым эмгектенүүгө даяр болуңуз. Пландаштырыңыз жана кыялданыңыз. Демилге көтөрүүчү болуңуз. Өзүңүздүн жөндөмдүүлүктөрүңүздү өөрчүтүңүз жана көп иштеңиз. Кесиптик ишиңизде алдыга жылуу үчүн колуңуздан келгендин баарын жасаңыз. Эгерде Теңирдин эрки болсо, анда сиз өзүңүздүн өзгөчө жумушуңузду узак убакыт бою ишке ашыра аласыз. Биздин милдет бул колубуздан келгенин баарын жасоо. А калганын Теңир өзү кам көрөт. Биз бул аял менен мурда таанышканбыз. Бизге үлгү катары кызмат кылган Эдит Шефер. Бул аял такыбалыкты жана күчтү толугу менен кийип алгандыктан келечекти кубанычка толгон көздөр менен карай алат. Такыбалык кийимин кийип алган ал 87 жашында өзүнүн 18-китебин машинкага басып Теңирге кызмат кылат. Өзүнүн денесине кам көрөт жана акылын азыктандырат. Келечекти карап, сиз Теңирден өзүңүздүн 87 жашыңыз үчүн эмнени сурайсыз? Ошентип, эмне кылсаңар да Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. 1-Корунтуктар 10-бөлүм 31-аят. Сулуулукка чакыруу. Келечекте кубануу үчүн азыртан баштап күч менен кадыр барктуулукту кийимди кийүү керек. Ушул мүнөттөн баштап, мына ошон үчүн бүгүнкү күнгө арналган бир нече ойлорду сунуштайм. Бүгүн өмүрүңүздү Теңирге бериңиз да, ишенимге толуңуз. Бүгүнкү сонун күндө алдыга жылыңыз. Мына бүгүн үй бүлөңүзгө сүйүүңүз менен кам көрүүңүздү төгүп, боорукер болуңуз. Мына бүгүн үй бүлө бюджетине жакшы салым кошуу жөнүндө ойлонуңуз. Мына бүгүн өзүңүздүн ден соолугуңузга көңүл бөлүп, машыга баштаңыз. Мына бүгүн акыл ойлоруңузду ирээтке келтирип, Кудай берген акылды мүнөзүңүздү оңдоого колдонуңуз. Мына бүгүн жакын курбуңуздун руханий изденүүсүнө колдоо керектигин эстеңиз. Мына бүгүн өзүңүздүн кесиптик ишиңизге карай кичине кадам таштаңыз. Акырында, мына бүгүн өзүңүзгө күн сайын эрте турам жана жеткилеңдүүлүккө умтулуу жолу менен жүрөм деп кайрадан убада бериңиз. Ошондо гана сиз жакшылык кылууну сүйгөн жана келечекке кубаныч менен караган аял боло аласыз. Жана мунун баары сизге ырахат алып келет.